Kadir Tündün Geçteri Angime Çıgarmаны жазған Зина Кампасаңова. Оқуған, аудиолаштырған Эрнис Хияз. Гайсыл bir жылы Орuz айттын алды Карадарыялык ичкилик кыргыздардын кадыртын тотушкан кечине туш болгон жайым бар. Анда эрте жаз белем кар аралашкан жамгыр жерди эзип чаба жаап турган. Коңшу аялдар чогулушуп кадыртын тосуп жатышкан үйгө бутубузга жабышкан чакса баткакты сүйрөп, мүрүбүздөн ылдый суу шорголотуп иңирде келгенбиз. Отулуу жагылган печкенин ысык табына уядай мемиреген бөлмөгө кирерибиз менен сырттагы жамгырдын чылп-чылп эткен көңүлсүз дабышы да унуткарыла түшкөн. Бизден кийин да «Ассаламу алейкум. Кадыр кеч болсун. Түнүңөр кушпак болсун. Кармаганыңар алтын болсун» дешип, босого аттап кирген аял көп болду. Колтуктарында бирден мейман табак, ысык бойдон думбаланып оролуп келинген көк самса, чүчпара, манты, оромо, каттама, чакчак, борсок сыяктуу түр-түр даам жайылган дасторконго батпай чыкты. Улуулата отургандардын көңүлү дасторкон берекесине тойгондой, каниет менен имере карап коюшуп, сыпайы созулушат. Ушул түнү уккан көргөндөрүмдөн орозо маалында асмандан аппак нур болуп түшүчү кут жөнүндө сөздөр мага айрыкча таасир калтырды. Айтканга караганда, Кудай сүйгөн пендесине жиберүүчү кут кармап алган адамга байлык, дөөлөт алып келет экен. Сөздөн сөзгө уланып, «Кут карматпай качат экен» деп калды айсары түс аял. «Ооба, жөн эле колго кармалбайт. Ак оромол менен баса калып, аксар башыл ача туяктан бирди айттым дебиш керек. Болбосо кут учуп кетет. Ошол оромолго оролгон бойдон ачпай сандыкка салып койсо алтын болуп калат», деди карылык мөгдөтүп койгон байбичене. Бул өмүрдө көрбөгөнү калбаган карысы да, ойноо кыялдары токтон элек жаш кыз келиндер да ээленген сезимге албырып отурушту. Алардын ар бири бүгүн түнү жакшылап ыкылас кылса, алаканына кут конооруна ишенип, ой санасында байый түшкөнсүйт. Баарына жаккан бул баян кызый түгөнгүдөй эмес. Токтонуп эле калган Надиря жеңемдин сөзү өкүнүчтүү чыкты. Быйыл орозонун башында 2 апта свет жок болбодубу? Чырак күйгүзүп алып саардык ичип отургам. Ичип бүтүп эми дуа кылайын десем эле, эшиктен көз уялдырган аппак шола кирип келди. Үйдүн ичи свет күйгөндө жарык боло түштү. Курган жаным машина келген окшойт деп жүгүрүп айванга чыгыпмын. Эч нерсенин дайыны жок. Бакка чейин басып бардым, нары карап, бери карап, кайра үйгө кирсем баягы нур да жоголуптур. Жеңе, таза кызык турбайсызбы? Деп шыпшынып ийди жанымда отурган кара тору келин. Аңгыча төр жакта отурган кемпирлердин бирөөсү сөздү жулагачты. Менин жаман чалым өгүнү түнү келатса эле алды жагы аппак болуп жарый түшүптүр. Артымда келаткан машиненин жарыгы окшойт деп аңдоо салбайт. Кайра бир паста эле баягы ак нур жок эмиш. Артын карасам машинада көрүнбөптүр. Алигиче арманда жүрөт. Илгери орозо маалында адамдар белдерине ак оромол курчанып даяр жүрүшчү эле деп байбичене арман кылды. Ушул маалда жайдаңдаган толмоч аялдын кеби баарына күлкү чакырды. Тиги өйдөкү айылдагы Айтежени билесиңерби? Кечинде сөрдө отурса эле бак тараптан жылчут жарык чыгат эмиш. Кут турбайбы деп башына оромолун жулуп алып баса калыптыр. Анан эле сууда жатам дейт. Көрсө бакты суугарган суу көлмөчө болуп калган экен. Ошого айдын нуру чагылышып жылтылдаптыр. Ону Айтежен бечара кут келген экен деп ойлобойбу? Аялдар черлери жазылгыча көпкө күлүштү. Олду момундарым дейм ичимден. Эрте жаздан кышка чейин жер тырмалашып, бүгүлгөн белдери жазылбаган, кара мээнетке чор болгон ушул чөлдүктөргө чындап эле асмандан кут түшүп алтынга айланса кантишер эле. Пахта терип, тамеки үзүп, буудай оруп, тизесине чейин суу кечип жүрүп шалы өстүрүп, жилигинде майы калбай тарашадай какшып бүткөн, аптапка бышкан, бирок этеги узарып кетпеген момун элдин тирилиги асмандан кут түшмөк турсун, чакалап алтын төгүлсө да өзгөртө албоочудай аяп кеттим. Бирок ошол жаздан бери аппак нур болуп кездешүүчү кутту кээде өзүм да эңсеп жүрөм. Чыгарманын аягы.